Достор, акыркы күндөрү TikTokко картошканын көлдө абдан төмөн баада сатылып атканын, эч ким албай атканы жөнүндө видеолор көп чыгып жатат. Мына момундай сыяктуу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ысык көл областы, Ак Суу району. Картошканын жыгышы мындай жакшы. Бирок алган эч ким жок. 14 сомдон картошка Ысык көлдө. 13 сомдон алабыз деп атышат. Мына бул картошка фри килограммы 201 канча сом. Каяктан келет экен бул? Страна производитель Польша экен, Польшадан келет экен. Биз ошол 14 сомдон сата албай аткан картошкабызды Польшадан 200 сомдон ашык 1 килограммын картошка фри алып, ошо шаардагы, Кыргызстандагы баардык кафе, ресторандар, фастфудтар сатып алып колдонот экенбиз да. Эми бул жерден суроо туулат албетте, эмне үчүн ошол картошка фрини өзүбүздүн картошкадан жасай албайбызбы? Ошол ишкерлерге, ошо мамлекеттик бир органдарга кайрылып кетмекчимин. Ушундай бир кошумча нарк кошкон бир производство, өндүрүш жагынан колдоо көрсөтсөңөр жакшы болот эле. Ошо ишкерлерге идея болсун, ошо банковский институттарга, финансылык институттарга, мамлекеттик органдарга, ошол жергиликтүү ошо бийликке кайрылып, ошол идеяны ишке ашырсаңар абдан жакшы болот го дейм.